орустар жыбырбей атат, казактар жыбырбей атат деп казактарды күнөөлөйсүңөр. Казактын мамлекети кыргызды күнөөлөп атат. Кимисине ишенебиз ана? Биз барып ар бир границага барып келдик. Ар бир границадан айтып атат. Мындай кенеди балдар менен талаада турабыз. Биз Кыргызстандын жараны эмеспиз бизде. Казакстандын жараныбыз, Россиянын жараныбызбы? Кыргызстандын жараны болгончо силер сүйлөшүп алып чыгып кеттиңер бул жерде. Элди талаага таштабай. Бир мамлекеттин өкүлү келип баяктан биздин көйгөйүбүздү көрүп, эмне кылып атасыңар, эмне жеп атасыңар деп койгон жок. Баяктан ары бери өткөндөр тыштап кетип атат. Могу палатканы керек болсо, Оренбург областынын губернатору тигип берди. Кыргыздын эч кандай маякка тиешеси жок, мамлекеттин эч кимиси маякка жардам берип койгон жок. Ушуларды карабагандан кийин эмнеңер өкпөчүлөрүнө? Болбосо айткыла dey, отказ бердик, орустар кайт бизди эл кылып алып калсын. Урматтуу депутаттар, биз мына 17-марттан бери жатабыз. 2 ай болуп кетти, ушул жерде жатабыз биз. Бу туугандар айткандай канчалаган картаң апалар бар. Канчалаган жерде аталар бар картаңдар. Боюндагылар бар. Боюндагылар 7 айлык боюнда бар, келинчектер бар берди. Мына 6 айлык жаш балдар бар. Сооронбай Шарипович, мына сиз лично бешнал намаз окуйсуз. Жаңы президент болуп келип атканыңызда мечиттерге каттап, жума намаздарды окуп турабы? Турабы эл? Каттадыңыз. Биз эл мусулман келди бизге молда президент келди деп биз сүйүнүп, бүткүл эл сизге шайлаганбыз. Сооронбай Шарипович, мен лично сизге кайрылам. Сизден сураныч, кол коюп койчу. Примат этип ошол Кыргызстанга жерден алып кетчи бизди, сураныч, Сооронбай Шарипович. Ассаламу алейкум. Урматтуу Нурсултан Абишевич. Урматтуу Нурсултан ага. Сизге мен бүгүн Казак Республикасынын эл башы катарында эмес, Казак Республикасынын баштакы президенти катарында эмес, бүтүндөй түрк ааламынын аксакалы катарында, Казакстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы катарында биз кыргыз казакка орток болгон аксакал, даанышман аксакал катарында кайрылууга мажбур болуп отурам. Бул кайрылууну туура түшүнөт деген терең ишенимдемин. Дүйнө жүзү боюнча аябагандай чоң апаат келип, адамдардын өздөрү ойлоп чыгарган, же болбосо мамлекеттердин ортосундагы болуп аткан оюн сыяктуу болгон тажылуу вирус, коронавирус апаатын. Бул апааттын натыйжасында биздин 100 миңдеген кыргыз боордошторубуз Россияда иштеп жаткан, жана башка өлкөлөрдө иштеп жаткан биздин боордошторубуз көптөгөн кыйынчылыктарды тартты. Айрыкча мен баса белгилеп айта турган маселе, бул бүгүнкү күндө Россия өлкөсү менен Казакстан ортосунда, Оренбург областы менен Казакстан ортосунда Бузулук деген жерде калып калган 483 кыргыз боордошторум жөнүндө сөз болуп атат. Россия тарабынан эч кандай маселе жок. Эгерде биздин боордош казак элибиз Казак Республикасынын жетекчилиги, тийиштүү мамлекеттик кызматкерлер уруксат берип койсо, биздин кыргыз азаматтарыбыз өз мекенине кайтып келишмек. Тилекке каршы көптөгөн күндөрдөн бери Казакстандын чек арасынан өткөрбөй аткандыгына байланыштуу, алар бүгүнкү ушундай оор заманда ач калып, ток калып, жаандын астында, ызгаардуу шамалдын астында калып, кең талаада жатышат. Үстүндө чатыры жок, астында төшөгү жок. Жээрге тамагы жок, ичээрге суусу жок. Урматтуу Нурсултан Абишевич, мен кыргыз бийлигине кайрылып отуруп, эч кандай жыйынтык чыкпагандан кийин жалгыз сизге кайрылууну туура көрдүм. Дагы бир жолу баса белгилейм, кыргыз казакка тең болгон аксакал катарында, бүтүндөй түрк ааламынын расмий макамына ээ болгон аксакал, түрк дүйнөсүнүн аксакалы катарында кайрылууга мажбур болдум. Сиздин колуңуздан келет. Мушуга ыйык Рамазан айында соопчулук үчүн тийиштүү жетекчиликтерге тапшырма берип койсоңуз, биздин боордошторубузду, кыргыз азаматтарын чек арадан өткөрүп койсо, башка эч нерсенин кажети жок. Алар өз унааларын өзү таап, өздөрү жетип алат.
Алар эч ким менен байланышпайт. Унага түшөт, кербен катарында түп-түз эч ким менен аралашпай, Кыргыздын чегарасына чейин келип алышат. Алдынан артынан Казакстандын полицияларын коюп койсоңуз да болот. Эч ким менен байланышпайт алар. Бирдеме жуктурабыз деген эч кандай коркунуч болбойт. Мен сизден каттуу өтүнүп суранам. Ыйык Рамазан айында улуу соопчулук иш кылып койсоңуз, урматтуу Нурсултан Абишевич. Сиздин кабарыңыз жок мындан. Кабарыңыз болсо сөзсүз аталык мээримиңиз менен бул маселени чечмексиз. Андан түк шегим жок. Кыргыз Республикасына көптөгөн кыйынчылыктар башына келгенде, сиз Казакстандын эл башы катарында, Казакстандын туңгуч президенти катарында аябагандай көп жардамдарды берип келгенсиз. Алар биздин эсибизде. Ал үчүн биз сизге дайым терең ыраазычылык билдирип келебиз, билдире беребиз. Сиздин ордуңуз бүтүндөй түрк ааламына белгилүү. Урматтуу Нурсултан Абишевич, дагы бир жолу ыйык Рамазан айынын урматы менен кыргыз казактын бир туугандыгынын, кылымдарды карыткан экөөнүн бири-бирине болгон жакындыгынын урматы менен жараткан Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сизге кайрылууга мажбурмун. Бул маселени токтоосуз түрдө чечип, ошол жерде жаткан 483 кыргыз боордошторубуздун, анын ичинде 70 аял кемпирлер бар экен, 14 аялдын боюнда бар экен, 2 жашардан 1 жашардан жаш ымыркайлар бар экен. Мына ошолордун көз жашын төкпөсөк, каттуу суранам, ишенимдүү түрдө суранам, алардын ыраазычылыгы аркылуу Аллахтын ыраазычылыгына жетиштикти насип эткен болсун. Урматтуу Нурсултан Абишевич, менин кайрылуумду четте калтырбайт деген үмүт менен, сизге терең ыраазычылык билдирүү менен, сизге болгон сый урматымды баса белгилөө менен, иниңиз Адахан Нодумаров. Шықпайлы, орыстар жібербей тат, қазақтар жібербей тат деп қазақтарды күнөлөсүңөр. Қазақтың мамлекети Кыргызды күнөлөп атат. Кимисине ишенебиз анан? Биз барып ар бир границага барып келдик. Ар бир границадан айтып атат. Мындай кенедей балдар менен талаада турабыз. Биз Кыргызстандын жараны эмеспиз бизде. Казакстандын жараныбыз, биз Россиянын жараныбызбы? Кыргызстандын жараны болгончо силер сүйлөшүп алып чыгып кеттиңер бул жерде. Элди талаага таштабай. Бир мамлекеттин өкүлү келип баяктан биздин көйгөйүбүздү көрүп, эмне кылып атасыңар, эмне жеп атасыңар деп койгон жок. Баяктан ары бери өткөндөр кыштап кетип атат бизге. Могу палатканы керек болсо, Оренбург областынын губернатору тигип берди. Кыргыздын эч кандай маякка тиешеси жок, мамлекеттин эч кимиси маякка жардам берип койгон жок. Бирде кенедей балдар менен талаада турабыз. Не болуп атасыңар деп. Алып кетип калсыңар деп биз суранабыз. Талап коюп атабыз, алып кеткиле бизди, чыгарып алып кеткиле могул жерде. Суранабызбы, барбыз? Биз жайлоодон, мисалы кыргыздар жайлоого чыгабыз, жайлоону билебиз. А бул жерде жайлоо эмес, бул жерде чатырдын ичинде астыбыздан суу өтүп кеткен. Жаткан 3 кабат матрас болсо да суу баары булчурдап калган. Жатканга невозможно. Элдин баары көчөдө жүрөт, кар жаап атат уже бул жакта. Кандай суук болуп атат. Bir gün suuqa turgulачы өзүңөр. Мына жерге келип көргүлөчү bir gün. Алмаштырганга кийимдер да жок, туурабы? Кийимдер каякта кийим бул жакта? Кийим кайда? Үйгө кетип атам. Кийимдер жетпей атат. Bir сыйра кийим менен кетип атабыз өзү. Каждый палатага кирип тартып чыктык, туурабы? Жерде жатчат. Мына могу эжеке. Матрас жеткенде жеткен ал жерде да 15 жыл баштап. Бул эжебиз жатат. Жерде жатат. Бул эжебиз жаткан палаткада могу чатырда. Суу өтүп, маякта биздин бир тууган агаларыбыз машинесине киргизип жаткырыптыр. Машинасын оталдырып, печкасын жылытып турабы эжеке? Суу агып му жерде кандай ушундай акыбалда караңызчы, кенедей балдар менен. Ушуларды карабагандан кийин эмнеңер өкпөйт силердин. Болбосо айткыла dey, отказ бердик, орустар кайт бизди эл кылып алып калсын. Урматтуу депутаттар, биз мына 17 марттан бери жатабыз. 2 ай болуп кетти, ушул жерде жатабыз биз. Бу туугандар айткандай канчалаган картаң апалар бар. Канчалаган жерде аталар бар картаңдар. Боюндагылар 7 айлык боюндагылар келинчектер бар берди. Мына 6 айлык жаш балдар бар. 2 ай болуп жатабыз ушул жерде. Силерден сураныш, бизди алып кеткиле. Же болбосо болгону коридорго чыккиле, берден мына машиналар менен болушунча салабыз. Батпай алганда автобус дейбиз. Бирок болушунча бу жерде машиналар салып кетебиз. Бесплатный
So'ronbay Sharipov, mana siz lichno 5 kal namoz o'qiysiz. Жаңы президент болып келіп атқаныңызда мешіттерге қаттап, жұма намаздарды оқып тұрабы? Тұрабы ел? Қаттадыңыз. Біз ел, мұсылман келді бізге молда президент келді деп біз сүйініп, бүткіл ел сізге шайлағанбыз. Со'ронбай Шарипович, мен лично сізге қайрылам. Сізден сұраныч, қол қойып қойчу. Апарып кеткірер ошол Кыргызстанга. Жерден алып кетчи бизди сұраныч. Со'ронбай Шарипович, оқыған 5 намазың ошондо кабыл болот иншалла. О жерде ел даттанып жатса намазыңар кабыл болбойт. Эч ким, на депутат жана башкаңар кабыл болбойт намазыңар. Орозо күндө. Орозо күнү. Açıp koyçu, kol koyup koyçu, getip kolaylı. Buna vaditiller turağız, ötken patokta vaditiller tuşladılar. Bu dışında dahi ne kılgantasınlar, namaz okuyayım deyip, bol deyip cuma namazda turasınlar, o elge kayrılıkla, elde alıp get, ana namaz oku. Oşonda kavul bolat, orozonda, namazındağı. Eldin sevabını alasın, eldin potasını alasın. Buna jerde Çeçen tuğandar, жана башка тажик, өзбек камчалаган тууган, татар туугандар мына Солескиде халал кафенин хозяйыны орозонун күнүндө бизге тамак аш берип атышат келип ары бери өтүп таштап. Бирок бул жерде ушунча эл экенбиз. Эрте бынтымак болуп, терип жеп атабыз ошону. Элди ойлосоңор, ысык диванда, кожаный дивандарда жатып, бизди ойлоп койгулачы. Кожаный диван алып бир күн тешип чыгат силерди. Açıp koyçu oldu getip kolaylı. Müslüman sığarmayla neyli. Orus başı menen aytı otat. Kırgız eli bizlerge niye vas жалко деп otat. Kazak aytı otat. Öt deyt. Öt çalsın ödün. Öt get деп otat. Özbek tuğanlardı lichna prezidenti aytıptır. Menin bir özbegim kalsa men lichni samolyot jör alıp ketem deptir. Bizge lichni samolyot jörбегиле. Kol koyup koy. Elimdi gel dep koy. Boldu. Biz özüz getip kalabız. Dura.